Финансы министрлигине караштуу ишкердикти өнүктүрүү фонду чакан жана орто бизнеске олуттуу колдоо көрсөтүүнү улантууда. Бүгүнкү күндө фонд өлкөдөгү эң жеткиликтүү насыялардын бирин сунуштоодо. Анткени фонддун негизги максаты аймактарды өнүктүрүү. Мына ошондуктан 7 облустун ишкерлери жылдык 12% үстөгү менен жеңилдетилген насыя ала алышат. Ал эми Баткен облусуна мамлекеттик колдоо көрсөтүүнүн алкагында андан да жеңилдетилген шарттар каралган. Бул аймактагы ишкерлер насыяны жылдык 11% менен ала алышат. Ошол эле учурда Бишкек жана Ош шаарларынын ишкерлери үчүн үстөк 16%ды түзөт. Дагы бир маанилүү жаңылык, фонд мамлекеттен кошумча каржылык колдоо алды. Фонддун уставдык капиталына 500 миллион сом бөлүндү. Президент Садыр Жапаровдун 3-чү элдик курултайдын жыйынтыгы боюнча койгон тапшырмасына ылайык, бул каражаттар рекорддук төмөн, жылдык 8%дык үстөгү менен жеңилдетилген насыя берүүгө жумшалат. Мындай чара өлкөдөгү өзгөчө аймактардагы чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө олуттуу түрткү болот. Насыя бөлүмүнүн башчысы Жаңыл Кабаева жеңилдетилген насыяларга болгон кызыгуунун өсүп жатканын белгиледи. Анын айтымында, ишкерлер айрыкча аймактарда өз бизнесин өнүктүрүүгө жеткиликтүү каржылоо мүмкүнчүлүгүн активдүү колдонуп жатышат. Ал насыя алуунун жеңилдетилген шарттары ишкерлерди колдоону максималдуу жеткиликтүү кылып жатканын баса белгиледи. Албетте, жаңы жумуш орундарын түзгөн жана жергиликтүү жамааттарга реалдуу пайда алып келген долбоорлор артыкчылыкка ээ болууда. Биз айыл чарба өндүрүү, шелгет социалдык кызмат көрсөтүү сыяктуу маанилүү тармактарды насыялайбыз. Ошондой эле айымдардын ишкерлигин колдоого, жашыл каржылоонун алкагындагы жашыл демингелерге багытталган максаттуу жеңилдетилген насыяларыбыз бар. Мындан тышкары Баткен облусунун ишкерлерин колдоо боюнча жылдык 11%дык үстөгү менен каржылоо каралган. Насыяларды 5 миллион сомго чейин 5 жылдык мөөнөткө беребиз жана жеңилдик мөөнөттөрү. Насыяны жабуунун жеңилдетилген шарттары да бар. Айзада Сабыралиеванын айтымында, ишкердикти өнүктүрүү фонду анын бизнесине биринчи жолу колдоо көрсөтүп жаткан жок. Ал белгилегендей, чакан ишкерлик үчүн бул жөн гана жардам эмес, өз ишин өнүктүрүү жана кеңейтүү үчүн реалдуу мүмкүнчүлүк. Я открыла свои курсы, обучающие курсы. Мен салык жана бухгалтердик эсеп боюнча окутуу курсун ачканмын. Жана бул ишимди дагы да өнүктүрүп, өстүрүү үчүн ишкерликти колдоо фондунан насыя алдым. Алган акчаны оргтехника сыяктуу ар кандай муктаждыктарым үчүн пайдаланайын деп жатам. Покупку оргтехники для слушателей нашего курса. Ишкердикти өнүктүрүү фонду кичи жана орто бизнести колдоочу гана эмес, башка финансы кредиттик уюмдардагы насыя пайыздык чендерин төмөндөтүүнүн маанилүү рычагы болуп саналат. Себеби фонддун жеткиликтүү насыяларынын аркасында башка финансы кредиттик уюмдар рынокто атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жоготпоо үчүн пайыздык чендерди төмөндөтүүгө мажбур болушат.